Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Дарья Батырханова. Сиздерге бүгүн мен күз мезгилиндеги эң актуалдуу макияжды көрсөтүп бермекчимин. Ар бир айдын өзүнүн тенденцияга жараштуу өзүнүн трендтери бар. Мисалы үчүн жаз мезгилинде көбүрөөк назиктикти берсек, жай мезгилинде көбүрөөк биз өзүбүздүн табигый сулуубузду берсек, күз мезгилинде биз көбүрөөк орустар айтмакчы яркий макияж деп коет, өтө билине турган макияж жасасак бул актуалдуу болуп эсептелинет. Азыркы учурда биз күнүмдүк күзгү макияж жасагандыктан биз күнүмдүктө биз көбүрөөк жылтырабаган боектордун жардамы менен жасайбыз. Кечки макияжда биз жалтыраган, жылтырап бар металлик теңдердин жардамы менен жасайбыз. Азыр биздин карманыбыздын бети тазалап, даярдап алганбыз. Эми биз бетине бир сыйра атайын праймер деп коет, праймер коюп чыгабыз. Бул праймердин жардамы менен бизде кыздын макияжы өтө узакка чейин жетет жана аябай тегиз турат. Бул бир күн кечке чейин тегиз болуп турат. Биз бул праймерди бетинин бардык жерине коюп чыгышыбыз керек. Көзүнө койсок, биздин көзүдө боек бир күн кечке чейин өчпөй жакшы туруп берет. Биз бетибизде праймерди коюп бүттүк. Эми биз атайын CC тоналдык крем коебуз. CC бул расшифровкасы Color and Correction. Бул бетибизге бирдей түс берет жана бетибизди өзүнүн калыбына келтирет. Оңдойт. Бетине бир сыйра CC тоналдык крем берип чыктым. Андан соң фиксациялоо максатында биз атайын упа менен бир сыйра кайсыл жерибиз көбүрөөк майланышса ошол жерлерди коюп шугап чыгабыз. Быйылкы жылда бизде көбүрөөк жалтырабаган бет модада. Быйыл 2015-жылы күзүндө жоон каштар дагы эле болсо модада кала бермекчи. Амбре каштар деп коет, башталыш жагы өзүбүздүн мындай анча билинбеген болуп туруш керек. Уч жагы өтө мындай эме болуш керек. Карамтыл акцент уч жагына болуш керек. Күзгү жасаганыбыз үчүн көбүрөөк мындай нюд түстөрүн тандап алабыз.
Мына биздин карман даяр болду. Бул карманыбыздын күндүзгү күз мезгилине арналган макияжда даяр. Бул күз мезгилинде жасалган макияжда биз акыркы тенденцияга байланыштуу бардык принциптер сакталган. Бул макияж менен биз беймарал күндүзү ар жакка окууга деле барсак боло берет, базарга деле чыксак боло берет, деги эле күндүзү кайсыл жак болбосун барсак боло берет.